Мен Сыраждын Садырбай, ушул мектепте дене тарбия мугалими болуп, 16 жылдан бери ушул мектепте эмгектенем. 2 кыз, 3 уулдун атасы. Бактылуу үй бүлөдө жашайбыз. Рахмат. Сизге берилүүчү суроо төмөндөгүчө ошол кыздарга карата көрсөтүлүп жаткан гендердик зомбулук боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Рахмат. Гендердик көз карашта мен дайыма айтып жүрөм, эркек менен аялдын укугу биздин светтик өлкөлөрдөн бери бирдей болуп келген, дагы эле бирдей болууну мен каалаймын. Же болбосо эркек дайым астында жүрүп, аял киши аркада жүрүү дегенди мен жактырбайм. Аны уккум да келбейт. Биз бир мамлекет болгондон кийин тең укуктуу үй бүлө, тең укуктуу адам болушту каалайм. Кыз болобу, кыздар дагы депутат болсо болот, эркек дагы депутат болсо болот, аялдар дагы президент болсо болот, эркектер дагы президент болгонго